Сауд Арабиясындагы жол кырсыгынын курмандыктары арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Марал радиосуна билдирген. Ал ошондой эле учурда кечээ ажылык зыяратын Кыргызстанда жеке фирмалар уюштуруп жаткандыгын кошумчалады. Эске сала кетсек, кечээ Сауд Арабиянын Мекке жана Медина унаа жолунда Сауд корогулдугунда жашаган жана Африка өлкөлөрүнөн келген зыяратчыларды алып бара жаткан автобус жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кырсыкта автобус күйүп кеткен, автобустун ичинде 40 адам болгон. Алардын 36-сы окуя болгон жерде каза тапкан, дагы 4-өөсү ооруканага жеткирилген. 9 ай аралыгында жарандардын кайрылууларынын жыйынтыгы боюнча 37 салыкчы жазаланды. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматы билдирди. Жалпысынан ушул мезгилде салык кызматына салык төлөөчүлөрдөн 130 кайрылуу жана даттануулар келип түшкөн. Алардын ичинен жазуу түрүндө 50 билдирүү, электрондук почта боюнча 36, ишеним телефонуна 41 жана массалык маалымат каражаттары аркылуу 3 арыз келген. Келип түшкөн арыздардын 103-ü салык органдарынын кызматкерлеринин укукка сыйбаган аракеттерине тийиштүү болгон. 27 ишкерлердин салык мыйзамдарынын ченемдерин сактабагандыгы жөнүндө маалыматы болгон. Бардык кайрылуулар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралган. Бишкек шаарында жеңил унаа жол жээгинде мамыны сүзүп, унаанын ичинде бара жаткан 20 жаштагы жүргүнчү каза тапты. Бул тууралуу шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Жол кырсыгы 15 октябрь күнү түнкү саат 11:30 чамасында Шабдан Батыр көчөсүндө катталган. Анда айдоочу ВАЗ унаасын менен Шабдан Батыр көчөсүндө бара жатып, жолдун жээгиндеги мамыны сүзүп токтогон. Окуя болгон жерден 21 жаштагы айдоочунун моюну жабык түрдө сынып, Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборуна кайрылган. Ал эми анын жанында бара жаткан жүргүнчү окуя болгон жерде каза болгон. Бишкек мэриясы табигый газ менен жүрүүчү автобустардан 4 айда шаардык бюджетке 20 миллион сом үнөмдөлгөндүгүн билдирди. Бүгүнкү күндө Бишкекте дизелдин ордуна жаратылыш газы менен жүргөн 100 автобус жүргүнчүлөрдү тейлеп жатат. Бул автобустар шаардын экономикасына жана экологиясына кам көрүү максатында жыл башында сатылып алынган. Табигый газды унааларга пайдалануу күн сайын кенен жайылып бара жатат. Буга анын баасынын арзан экендиги дагы себеп. 1 куб метр газдын баасы 19 сом болсо, ошол эле маалда 1 литр дизель майы 45 сом болууда. Бул багытта мэрия менен Газпром Кыргызстан компаниясы тыгыз кызматташып келет. Компаниянын маалыматы боюнча 4 айда муниципалдык автобустар 945 000 куб метр газ пайдаланган. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Жалал-Абадтын Базар Коргон районундагы Дашман корогундагы жаңгак пышып, бирок жергиликтүү эл менен коруктун жетекчилеринин ортосунда пикир келишпестик болуп жаткандыгын парламенттин отурумунда билдирди. Ушул тапта парламентте ар кандай маселелер каралууда. Депутат өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды. Депутат элге токойго тийбөө, кыйбоо шартын коюп, жерге түшкөн түшүмүн терип алганга уруксат берүү керектигин айтты. Ушул эле маселени депутат Таалайбек Масабиров дагы көтөрүп, вице-спикер Мирлан Бакировго кайрылды. Базар Коргон районунда Дашман деген корук бар да. Бул жерде азыр жаңгак пышып, жергиликтүү элдер менен ушул корук боюнча чоң талаш тартыштар болуп, элде нааразычылык пайда болду. Биз билебиз, ал жерде жергиликтүү элдин жападан жалгыз тапкан кирешеси, анча-мынча ушул кирешеси ушул жаңгакты терип алгандан болот. Бүгүнкү күндө ошолорду токойго киргизбей, жаңгагын тергизбей, эл менен коруктун ортосундагы чоң талаш тартыштарды нааразычылыктарды пайда кылып атат. Эгерде муну тезирээк чечпесек, Алмаз Акунжанович, элде нааразычылык пайда. Муну дагы ошол эл кыйбайт, токойго тийбейт. Ошол түшкөн жерге түшкөн түшүмүн терип алганга биз уруксат бербесек болбой калат. Дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу дзюдо боюнча өспүрүмдөр арасындагы дүйнө биринчилигинде 5-орунду алды. Бул тууралуу Эл аралык дзюдо федерациясынын сайтында жазылды. Мелдеш Марокконун Маракеш шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчу 60 кг салмакта күч сынашкан. Ал алгачкы беттештеринде казакстандык Шерзот Давлатовду, андан кийин россиялык Хетак Батаевди жеңген. Чейрек финалда ал аргентиналык спортчу Карлос Малдонадан күчтүү чыккан. Бирок кийинки кармашында Азербайжандын спортчусуна, андан соң туркиялык Салих Йылдызга утулуп, мелдеште 5-орунду ээледи.